Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Атыжан Назир Мамасултанов. YouTube'дан акысыз сабагына кош келиңиздер. Мен эми YouTube тууралуу сиздерге бир аз айтып берейин, жана билгендеримди колдон келишинче жеткирип берейин. YouTube деген эмне? Биринчи эле суроо баарыңыздарга. YouTube деген бул дүйнө жүзүнө кеңири тараган, абдан кеңири тараган платформа десем болот. Мындай аянча, футболный площадка дейин, ошондой бир чоң тараган аянча болот. YouTube'да көптөгөн адамдар ошол аянчадан өз эмгегин жаратып, өзүнүн ошол кылып аткан эмгектерин элге көрсөтүп, жакшы бир кирештерге чыгып жатат. Мисалы кантип? Ошол чоң аянчага сиз дагы жаңы YouTube канал ачып барасыз. Баргандан кийин сиз өзүңүздүн эмгектериңизди чыгара бересиз, видеолоруңузду чыгарганыңызда ошол аянчада адамдар көргөндүктөн сиздин капчыгыңызга акча түшөт. Ошентип дүйнөгө чоң тараган чоң бир платформа болуп аталып калды YouTube. Ушунчалык кеңири тараган, дүйнө жүзүндө 2 миллиард 600 миңден ашуун адам колдонуп, азыркы күндө өзүнүн нанын таап келе жатат. Ошолордун катарында сизде дагы кош келиңиздер, жана YouTube платформадан жакшы бир акчаларды тапканга сонун бир мүмкүнчүлүктү алып отурасыздар. YouTube өзү платформа болгондуктан, контент жаратпагандыктан сонун бир сиздерге шарт түзүп атат. Сиз контент жаратыңыз, сиз видео жаратыңыз, сиздин видеоңуздун арасына өзүнүн жарнамасын коюп, сизге акча каражатыңызды бөлүп берсин. Ошентип иштейт YouTube. YouTube өзү контент жаратпайт, эч кандай видео тартпайт. Дүйнөгө платформаны чыгарып койду. Дүйнөдөгү адамдарды ошол платформага чакырып, ошонун артынан жакшы бир акчаларды табып, ошол иштеп аткан адамдарга деле айлыктарын берип дегендей, кирештерин берип дегендей, ушундай чоң бир платформага айланып иштеп жаткан учуру. Ошол платформадан сиздер да колдонуңуздар. Дагынан түшүнбөй жатсаңыз, кантип эле бизге видеобузду тартып ошол жака чыгарсак акча берет деген суроолор болсо керек. Мисал үчүн, эмнеге акча берет YouTube, эмнеге акча төлөйт жана канча акча төлөйт, ошону айтайын. Дүйнөгө популярдуу болгон бир компания келди дейли. Мисал үчүн, телефон чыгарган Apple компаниясы келди. Apple компаниясы келип туруп, ушул телефонду реклама кылыш керек деп YouTube платформасына акча төлөдү. Миллиондогон акча төлөдү. Ошол акча төлөгөндүктөн бул рекламаны дүйнө жүзүнө көрсөтүп атат. Кантип? YouTube өзү видео тартпагандыктан сиздин видеоңуздун кайсы бир бөлүктөрүнө ушул өзүнүн рекламаларын койгон үчүн сизге 55%, YouTube'дун өзүнө 45% калып атат. Акча каражат. Ошентип YouTube сизге акча төлөйт, жана YouTube'га каяктан акча келет дегенге, YouTube'га чоң-чоң бир компаниялардан акча келип түшөт. Договордун негизинде ушундай. Эч кандай алдап кетпейт, эч кандай YouTube сиздин айлыгыңызды, акчаңызды, иштеген акчаңызды бербей койбойт. YouTube студияга кирсеңиз, ар бир күнү түшкөн, канча тиын түшкөн, канча доллар түшкөн, ошонун баары жазылып турат. YouTube студиядан сиз ачып, көрүп, текшерип алсаңыздар болот. Ар бир айдын 20-тан 25-ине чейин сиздин иштеген акчаңыз түшөт. Google AdSense аркылуу картага перевод кылып алып алсаңыздар болот. Ушундай бир жакшы бир платформада иштеп, кенен акчаларды табып, өзүңүздүн муктаждыгыңыздарды чечип, кирешеңизди көбөйтсөңүздөр болот. Албетте биринчи Аллага таянуу менен, андан кийин ошол бир аз аракет кылыңыз, сизге болгон себепкер болсун ошол YouTube канал. Эми канча сом төлөйт, же канча доллар төлөйт деген суроолор болсо керек. Мисалы 1000 көрүүгө канча төлөйт, жана 1 миллион көрүүгө канча төлөйт деген суроолор. 1 миллион көрүүгө мисалы үчүн бир узун видео тарсаңыз, мондой видео тартып, ага 1 миллион көрүүңүзгө где-то $400 $700 чейин акча төлөйт. Эгерде узун видео болгон болсо, орто эсеп менен айтканда. Ушундай акча төлөнөт.
ошол акчаларды жөн гана абадан эле алып сиз дагы капчыгыңызга алып алсаңыз болот. Бул сиз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Жана ошондой эле американский каналды кантип ачыш керек, кантип регистрация кылыш керек, Америкага барыш керекпи, же болбосо американский номериң болуш керекпи деген суроолорго жок демекчимин. Америкага барыштын кереги жок. Американын акчасын Кыргызстанда туруп деле тапсаңыз болот. Американский каналды Кыргызстанда деле регистрация кыласыздар. Кадимгидей эле YouTube настройкасынын ичинен регистрацияны кылып, местоположенияларды өзгөртүп, американский кылып каналыңызды алып, английский контенттерди иштесеңиздер болот. Болгону сыры эмнеде? Бул сыры сиз тартып аткан контенттин актуалдуулугунда. Анан бул тартып аткан каналыңыздагы актуалдык ниша эскиби, эски эмеспи, анализ жүргүзүүңүздө турат. Ошол нерселерди туура багыттаган болсоңуз, сиз Кыргызстанда туруп деле Американын акчасын алсаңыз болот. Андыктан урматтуу көрөрмандар, эч качан экиленбестен баардыгыңыздар ушул YouTube'га келип, өзүңүздөрдүн нишаңыздарды, багытыңыздарды туура тандап, мыкты жетишкендиктерге жетсеңиздер болот. Мен бул акысыз сабагымда дагы бир белгилүү нерселерди айтып кетейин. Каналды кантип даярдаш керек, каналды кантип алып барыш керек, ал жөнүндө менин өзүмдүн курсумда толук менен дагы айтылган. Мен бир четин бул жерден айтып өтөйүн. Бир чети бул каналды, жаңы ачылган каналды ачкандан кийин 4 күн видео жүктөбөшүңүз керек болот. 4 күндүн ичинде эмне кылыш керек? 4 күндүн ичинде каналды жакшы туура анализдеп, анан сиздин ошол багытыңыздагы, нишаңыздагы багыттарды көрүп, башка каналдардан ошолорго лайк басып, класс басып, комментарий жазып коюп, ошентип улам-улам бир 10 күн, 12 күн каналыңызды алдың даярдашыңыз керек болот. Ошентип даярдагандан кийин анан видеолоруңузду сала баштайсыз, сабырдуулук менен, өзүнүн тектери менен, өзүнүн жолу менен, кайсыл сааттарда кириш керек, алардын да туура тактык менен жүктөй баштасаңыз, анан сиздин ошол жүктөп аткан видеоңуз өз дарегине жетет жана YouTube сиздин ошол салып аткан видеолоруңузду рекомендацияга чыгарып бергенге жардам кылат. Албетте туура толтурсаңыз, туура настройка менен, туура жүктөө менен, туура хэштегтерди коюу менен дегендей. Ушундай жактары бар, бардык жактарын туура кылып, мыкты киришилерге жетсеңиздер болот. Мисалы үчүн, shorts форматында дагы азыр эң ыңгайлуу болуп жаткан учуру моундай форматта тартылат shorts'та. Жөнөкөй эле өзүңүздүн колуңуздан келип аткан жумуштарды тартып киргизсеңиз дагы болот. Же болбосо бир актуалдуу башка бир абдан популярдуу болуп аткан трендтерди тартып киргизсеңиздер болот. Өзүңүздүн чеберчилигиңизди киргизсеңиз болот. Обучающий кылып мыкты тартылган качестводагы видеолор болгон болсо, shorts тармагынан дагы жакшы бир жыйынтыктарга жетсеңиздер болот. Албетте, ал үчүн shorts'тан жетиш үчүн 1000 катталуучу 10 миллион просмотрдан жогору өткөнүңүздөрдөн кийин анан монетизацияга жетесиздер. Ал эми моундай видеодон тартканыңыздарда болгону 1000 катталуучу жана 4000 саат көрүлгөндөн кийин сиз кадимгидей YouTube менен партнер болгонго укуктуу болосуз. Ошолорду туура сиз дагы монетизацияны кошуп, карталарды туура кошуп, налогторду туура толтуруп, жана Google AdSense'терди ачып, жакшы бир жыйынтыктарга жетип калышыңыздарга тилектешпиз. Андыктан урматтуу көрөрмандар, акысыз сабагыбызда биз болгону ушул эле маалыматтарды айта алабыз. Эгерде урматтуу көрөрмандар, YouTube тууралуу толук маалыматтарды алгыңыздар келсе, биздин курска келсеңиздер болот. Жазылып ошол жактан онлайн окусаңыздар болот. Дүйнөнүн кайсыл жеринде болсоңуз дагы онлайн сабактарды окуп, жакшы кирешеге чыгып, билбеген нерсеңизди биз менен биздин курстан, биздин сабактан билип алсаңыз болот. Ал үчүн астыдагы номерлерге жазыңыздар.
ошол жактан силерге менеджерлер жооп беришет. Саламатта болуңуздар, чоң рахмат.